Бүтүндөй Теңиртоо жергесине жаңылык болгон бетон жайылмасын төшөө рээттүүлүктү жана тыкандыкты талап кылат. Андыктан учурда облустун бардык айыл аймактарында каналдар менен арыктарды тазалоо жумуштары башталды. Болжол долмандар өз нуунда жүрсө, алгакчы жолу колдонула турган булыкма бериле дегенде жарым кылым кызмат кылмакчы. Анткен ал бир куйулган соң бекем катыйт да суунун тек кетишин кескин токтотот. Ошого жараша быйылкыга Нарын облусунун сугат жана ирригация тармактарына делинген 197 миллион сомдун 107 миллиону ага жумшалмакчы. Бул рулон катары келеткен кургак материал, кандай коюу, кандай жайгаштыруу ыкмаларынын бардыгын үйрөнүп келдик. Кудай буюрса, быйыл 107 миллион сомдун бетон полотносын 37 миң квадрат метрди биз областка жайгаштырып, райондорго бөлүштүрүп, ушул жаңы ыкманы жайылтабыз. Бетон жайылмаларын колдонуу үчүн көп деле күч керектелбейт. Болгону канал арыктардын узун туурасы эсептелип, ошого жараша кургак материал себилген соң үстүнө суу чачылат. Туура 12 сааттан кийин ал толугу менен даяр болот. Бирок ушуну менен эле ирригациянын телегеи тегиз болуп кетпес. Айрыкча суу насос станцияларынын үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылуу негизги милдеттердин бири. Ушундан улам 10 миң гектардан ашык аянтка суу жеткирүү вазифасы жүктөлгөн Нарын райондук суу чарба башкармасынын адистери буга дайыма олуттуу маани берүүнү адатка айландырышкан. Былтыр ушул аракеттерге 15 миллион сом сарпталган. Кышы бою эле ремонттор жасалып атты, запчастар келип берип атты, Бишкектен запчастар келип атты, убагы менен айтылган запчастын баары келди. Ошонун баарын курап, азыр жасап, куроо иштери жүрүп атат. Мына 4 агрегат бар. Ар бир насос секундасына 600 литрден суу берет. Ошондой эле үстүбүздөгү жылы Нарын районундагы айрым суу чарба объектилеринин жабдууларын толугу менен жаңыртуу тапшырмасы да бар. Аны жүзөгө ашырууга керектелчү ири сумма эч жака эле бөлүнгөндүктөн иштин шыдыр жүрөрүнө ишеним чоң. Райондо 5 суу соручу бекет бар, 19 агрегат бар да ичинде. Азыр болсо бизде планда быйыл 2 агрегатты алмаштыруу туруп атат. Планга кирген, ошо бекилди. Буюрса азыр тендерлер, закупкалар, процедуралары өтсө, анан келип орнотобуз да, быйылкы сезонда алмашылат. Дагы бир жаңылык. Нарын облусунда быйылдан тарта тамчылатып сугаруу колго алынмакчы. Ага республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренесинен 61 миллион 182 миң сом чегерилген. Бүгүнкү тендерлери аяктап, Нарын районундагы Учкун жана Жумгал районундагы Түгөлсай айылдарына тиешелүү 268 гектар аянтка аталган ыкманын системалары орнотулат. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.